Ассаламу алейкум туугандар. Мына видео тарттык деп суранды эле. Үй айылда сатыла турган үй. Чекеликте турган үйдү тартайын. Бир чекеде мал чарбачылык кылганга атайын оңойраак жерде. Мына жерден сразу жайлоо башталып кетет. Мына жерден дальше жайлоо башталып кетет. Мал айдайт. Ушул жака биз малды айдайбыз. Баягы видеодо мен малды айдап аткан көчөнүн аркы бетте ошол көчө менен тетиги үй акыркы үй акыргысы да, ондан кийин уже жайлоо башталып кетет. Ошол мына ушул эски үй, мына ушул двор, мына заборлор кубалан деп жатат. Мына ушул үй, мына үй көчөсү бар, адреси бар. Мынандай пристройкасы бар. 55 сотик жери бар экен. Мына жерден кетет. Саманно-деревянный же дом, да, это? Половина саманный, половина пластик айнектер да коп коюп тур. Окна все пластиковые, двери все пластиковые. Мына азыр үйдүн ичини көрсөтөт. Үйдүн ичи кадимкидей мына двор. Мыналар бүт шоо караштуу мына простройкалар, мына сарайлар, агылдар да. Дай көрүп кетсеңиз, буларды бизге окшогон мусулмандар кесе мына жерлерди таза кылып, кенен кылып эме кылат. Азыр ошол жактарды мен тартам обязательно сыртынан. Азыр мына үйдү тартайлык. Мына бисмилlah, үй мындай. Биринчи киребериште үй мындай экен. Мынакей үйлөр. Азыр баасында айтабыз, обязательно мындай углярка бар. Эми орусча кырылган үйлөр, эски үйлөр. Там можно санузел сделать, потом со временем. Бул арзан үйлөрдүн тарт дейишти эле да, арзан үйлөрдү тарт депчи. Арзан үйлөр мына ушундай экен. Мына потолок, чердакка жол. Арзан үйлөр ушундай мына. Мен бияктын пол экен, жыгачтан. Арзан үй. Үйчү жылуу экен. Бул эме болбосо дагы, отоплениясы жок болсо дагы, азыр сыртта -4 болгон саар. Эми азыр 25ке чыгып кетти, 22ге. Вода тоже вся. Мына суу ичинде экен. Мына суу. Проводка Печкасы бар экен. Проводка. Счетчик новый. Электропроводкаларын жаңыла жасаган экен. Проводка там от столба вся новая. Счетчик жасаган экен. Үй жакшы экен, чыныгы. Печкасы мына жерге чейин чыккан экен, русская печь деп коет экен муну. Диван эмелери менен ошол бар жок ичинде эмне болсо баарын сатат. 100 000 рубль сурап атат, туугандар. 100 000 рубльга сурап атат. 100 000 рублей просит хозяйка. Мына пластик айнек койгон себеби жылуу экен да. Я прошу только как за пластиковые окна за двери. Эшик менен пластиковый айнектин акчасын эле сурап атам дейт. 100 000. Мындай кроваттар бар экен, биринчи эмеге келгенде. Тут поклеила живи. Бир аз ремонт, албетте ремонт кылыш керек. Вся проводка новая. Кабелдерди жаңы жасадым деп мактайт, эми акча короткон нерсени айтат да. Канализация новая, пустая. Канализациясы да бар экен. Канализация өзүнүн септики бар экен сыртында. Печка новая. Мынакей, ушундай үйдө 100 000 рубль, $1000 деп койсо. Какая жарища. $1000. Мен баа $1000 бир айлыкта мындай айткандачы, балдар азыр 120-130 000 иштешип А атат. тут можно, вот дверь тут мы заложили. Можно сделать. Мына комнатаны бөлөк кылып койсо болот экен. Анан жеке баягы сырттагы комнатаны сразу ванный комната жасап койсо болот экен да, же. Ушу чоң комнаталар экен. Ошондо мына комната, анан мына как кухня катары кетет экен. Сонун мына жерге бир чоң бир гарнитур койсо кухонный. Мына жерде раковина бар экен. Мына полдорду бир аз ремонт кылып, линолеум жасап, эми биздин колдон келет. Биринчи жылы ага чейин акча коротпой эле, сонун краска кылып, жыгачтарды карасаң, момундай жыгачтар мен көрө элекмин. Мына пятерка болуш керек. Бир карыч, эки карыч, менин бир карычым 19-20 сантиметр. 42 экен да мына эни жыгач, цельный жыгачтар көрсөңүз. Вот здесь вот подпол есть, там пол. Погреб бар экен комнатада, полочкалар бар экен. Двойной пол, новенький мы поставили. Мына полду ДСП кошуп. Там доски сначала, потом ДСП. Жыгач, пол жыгачтан болгон, анан ДСП үстүнөн кагып салыптыр өздөрү. Мына Мына жерден погреб бар экен, ичинде нерселер салам десеңиздер.
Это подпол. Подпол деп коет экен. Мына подпол. Там полочки, все есть. Подпол деп айтат экен. Эми биякта бүт полка, солкалары бар экен. Действительно чукур экен, видеодо көрүнбөйт. Действительно чукур экен. Лестницасы бар экен кадимкидей. Бирок үй жылуу экен. Отопление жок болсо дагы сыртта -4 болуп турат азыр. Азыр бат эле жылып кетет. Бирок на улице там погреб глубоченный. Все хранит. Ошол достор. Сыртта дагы погреб бар экен. Мына верандасы өтө сонун экен. Карасаңыздар, глубокий. Мына 5 метр биягы, 2 метр биягы. Там будет ванна комната. Мына жерде ванный комната кылса болот деп атпайбы? Мына жерден стенканы жаап коюп, мына эшик ванный комната болуп калса. Эми буну келечекте. Азыр эң кызыктуусу участка 50 сотиктай, 55 сотиктай жер бар экен. Вот я тебе сейчас погреб еще покажу, какой там. Мына сарайларды карасаңыздар таяр да. Мына заборлор бизге не керек? Мына заборлор огородду бөлгөн. Будан бир нерсе кылса болот, биздин момун мусулмандар бир нерсе кылат ондон баары бир. Ону ортодо дворду бөлүп коюптур. Мына чөп өсүп кеткен. Келсеңиздер сразу чөп чыгат өзүңүздөрдөн. Мына жерде казып чоң бир дөң кылып коюптур. Бул погреб деп мактанып атат. Там очень глубокий. Лестницу сделать, картошку, моркошку хранить, все это здесь надо. Эми дальше кетип атат. Мына огород, картошка эктир. Под картошку, под мелочевку. Мына картошкага жер, участок. Мына жер приблизительно мен азыр точный размерде силерге көзүм менен өлчөп эле айтып коем. До тех деревьев усадьба. Мына забор жөн эле бөлүп коюптур. Тетиги дарактарга чейин 50 метр 60 метрдей чыгат да узундугу. Энине где-то 25 метр. Ого! Мынаны карасаңыздар. Ой, мына жерди караңыздар. Ой, машалла. Мына забор. Мына жерди караңыздар. Мына жер толугу менен. Тетиги полный. Караштуу экен. Мына забор жөн эле тосуп эле турат экен. Соседский забор. И вот где клены там забор. И вот. Эми биягдан биягы где-то смело 70-80 метр чыгат экен узунасына. Биягына где-то 30 метр. Мен бая дальше глубинасына, чукурлугун көрбөй шашылып айтып коюпмун. Бирок бунун айтышы боюнча, кагаз боюнча мурда 55 сотик болгон дейт. Наркы бетинде кошуна жок. Мына оң жагында кошуна бар. Наркы бетинде кошуна жок. Наркы бетинде кошуна жок. Мына бетте кошуна жок. Көчө. Бүт көчө. Короче, 3 жагында, двордун 3 жагында сразу забор ачып, эшик коюп, мал айдай турган удобный загондорду жасаса болот экен. Чекеликте. Мына отунду карасаңыздар. Бул 100 000 рубльга мына отунду кессеңиздер, ушул 2 машина чыгат биякта. Мынаны разбор кылып эле эме кылсаңыздар канча пул чыгат бунун ичинен. Бирок бул силерге разбор үчүн эмес. Мына сарайны көрсөтөм деп атат. Бул не сарай билбейм, бул баня окшойт мурдагы. Это банька да була? Бүт бир тамдын астында дейт. Банясы да бар экен. Машалла 100 000ге. Мынандай. Мына канан көмүр кана экен мына. Мына шипир менен салынган, карасаңыздар. Ох. Ар балалар бар экен мына. Темир тесек. Печку поменять. Печка. Первое времяга. Бул орусча жасалган экен. Анчалык биздикилер мына жыгаштар, кыштарды карасаңыз, кыштар жөн эле жатат. Мага мына жакты мына имарат. Здесь вот можно летнюю кухню сделать. Даже место под трубу есть. Тут печку сделать, если пол постелить, там можно вообще все лето здесь быть. Бул эже кухня кылгыла деп атат, бирок биздин момун мусулмандар билет эмне кылышты. Мындай нерсени кухня кылбайт албетте. Мындай нерседен, даяр нерседен албетте пайдалуу сонун кылып биринчиси мал кармашка имарат жасайт экен. Азыр шагат этип, где? Здесь? Мына жерде сарай бар экен, мынадагы.
Мына жерде сарай бар экен, забор менен мына чаралар бар экен. Мына заборлорду бекер жапкан экен, эми билбейм. Карасаңыздар мына сарайды. Ой, таяр малкана экен мына жерчи. Машалла, чөп басып кетти. В ряд можно поставить сразу голов 5. 5 мал. Вот, салып койсо болот дейт. И полы. У вас не откроется разве это? Да он заржавел. Нет, он не зажил, он в масле, оказывается. В масле? Да, нормально. Сейчас принесу ключи. Азыр ключүн алып келсин. Эми сарайдын наркы бетин карасаңыз, эми бул заборлорду не койгон? Мал кирби, чөптөрү бар экен, мына чирип кетти чөп. Мына чөп сала турган жер экен. Эми мунаны узунасы 6 метр экен, биягы 6 метр экен, квадратный экен. Там башы мындай көрүнөт. Эми биринчи келген адамга мына ушу өтө сонунда мындай имараттары болсочу. Мына ичинде действительно чөбү менен мал сала турган эмеси бар экен. Оңайлуу таяр жыгачтан бийик экен. Азыр ачсын буюрса. Мен пауза кылып турайын. Мына достор. Там еще 10 коров может. Артында, мына шу имараттын артында дагы навеска окшоп атат, бирок бул айтып атат, мурдагы хозяйны ат жылкы кармаган экен, 10 баш. Азыр бир 10 баш уй салса болот дейт, койсо болот дейт, байласа болот дейт. Мынанын ичинде, мынаны азыр ачып аткан жерине 5 уй батат деп атат, бирок мен көрүшүм боюнча перепланировка кылса, мына жерге каяк эме кылат экен да, мына. Вот тут полы. Байлайт экен. Жыгач экен, пол жыгач байланган экен, жыгачтан салынган экен. Вот тут вот это навоз. Кругляктан. Мы когда купили это самое, этот сарай, он весь вот такой навоз был. Все, хорошо. Мы его Адамдар купили уже. жалкоо болгондуктан мына навозду мына жерге топтой бериптир. Бирок мына жерге 1, 2, 3, 3, дагы 3, мына жерге 3, 6 баш мал спокойно батат экен. И мына кичинекей бир комната бар экен. Кичинекей комната бар экен, сарайчык. Буну нар жактан ачып койсо дагы мындай эмелер бар экен. Замоктор. Буга дагы батат экен да. Буга конкретно дагы 3 мал батат экен. Смело. Эми мына там башына карасаңыз, ошо жыгачтарды 100 миңге берип атат, вообще үй менен сарай менен кошочу. Карасаңыз, Ой, молодец. Мына жердин өзүндө эле эшиктери бар экен, мынакей эшик дагы ачылып. Баягы двор көрсөттүм эле го. Прямой дворго чыгып кетет экен, элестетсеңиздер. Да. Я показываю сейчас. Так там на чердаке еще. Чердак, саманханада кадымкидей, но жердин ичин чөптөрдү толтуруп койсоңуздар. Таяр чөпкана ошол жерден үстүнөн таштап бере бересиздер. Теперь на тот задний часть этого сарая. Да. Баягы ошол эле имараттын артында баягы 10 баш жылкы кармаган деп айтып атат, ушул жерин ачып атат, мына таяр. Ладно, до конца не открывать. Муну тазаласа, ой, машалла, мына жыгачтарды карасаңыз. Полдор бүт жыгач экен. Бияка 10 баш батпайт экен, действительно. Бияка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 баш батат экен. Ат 8 баш. Жыгач экен пол. Тут коров держали зимой. Корова да кармаптыр. Биринчи маалда. Биринчи мезгилде. Бирок ушундай экен, достор. Туугандар. Мынанын арты мен точно билем, мынанын арты огород. Смело 25 сотик чыгат. 30 сотик да чыгат. Бүт ошого караштуу экен. Бул 55 деп атат, мен точно билем 55 эмес, биякта бир 60-70 сотик жери бар экен. Баарын 100 миң рубльга берип атат. Чөптөр өсүп кетти. Мына. Туугандар, жаман үйдү тарыпсың, андай тарыпсың, мындай тарыпсың дебеңиздер, мен шарттарды көрүп атасыздар. Чөп бар жок өсүп кетиптир. Колум титирип атат эмеден. Ары бери басканым үчүн. Ошол азыр сырттан бир круг кылып бир видео тартайын.
кошуп сырттан. Эми мына видео ушундай болду. Мына баягы сарай, мына сарай. Эми көрөңүздөр, мына жерге смело общий бир кириште сразу 30 бука байласа болот экен. Негизи буканы эмеде Алтайда эч ким эме кылбайт, сарайга байлабайт. Минус 25-30 болсо да көчөдө жүрө берет. Эми көрөңүздөр, мына кенен, биягы жайлоо, биягы айыл башталат нары. Цивилизация дегенде. Электричество бар, мына столба. Көрдүңүздөрбү, мына үй, жарым жыга, жарым саман дейт. Антеннасыга чейин бар экен. Үй действительно жылуу экен. Действительно жылуу экен. Эми мына көрүңүздөр. Мен бастым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 метр екен, 90 метр. Артынан дагы көчө көрдүңүздөрбү? Чыгып кетсе болот экен. Биягы 25 эмес, 30дан ашып калат экен. 30, ошондо 90го 30-35 участкасы бар екен, туугандар. Анан документин айтып кетсек, документи колунда только договору бар экен, купли-продажа. Бирок ал чоң маселе эмес. Аны 15 000 рубль менен бүтө турган нерсе. Юрист оңойло бүтүрүп коет, биздин районный юристтер. 15 000 тегерегинде. Бул бирөөдөн уурдап алган эмес, договор купли-продажа бар экен. Ошондон бери документ кылган эмес экен өзгө. Эми булар орустардын биякта 90% документи жок. 90% кылган эмес. Договору бар же доверенности бар. Кылган эмес. Туугандар, көрүңүздөр. Кимге жаккан болсо, мен дагы видео тартып чыгарам, албетте. 100 000 рубльдук тарткын, 50 000 рубльдук тарткын деп сураган болчу. Мына отунду кессе эле, бир машина отун чыгат. Сразу 20 000 пул чыгат да. 20 000 чыгарып койгула документке. Ошо достор, ойлонгула. Энини өлчөп берейинби энин да? Давайте. Шагать этип өлчөп берейин. Биягы 91 метр болду, биягы. Азыр өлчөйбүз. Буюрса чыгат. Мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 дейт го. Же мен туура эмес эсептедим. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 екен. Мынакей, достор, көріңіздер. Что вы говорите еще? Вы что-то сказали? Там тоже домик есть, да? Доброе утро. Да, там домик. И сараюшка какая-то. И тоже такая же... Возможно, будут продавать, да? Не знаю.
Тоже продают? Кстати, это А вы не надо продаете? спросить у этой женщины, которую ты говоришь, подвозить не решаешься. Она Её тоже говорит. сын тут жил. Хорошо, я у нее уточню. Ошол достор, дагы үйлөр чыгып атат, буюрса видео тартайын кийинирээк. Саламатта болуңуздар, комментарий жазгыла, катталгыла, тараткыла видеону. Башка муктаж болгон адамдар 100 миңге акчасы бар, үй жок, зары болуп турган адамдар, муктаж болуп турган адамдар бардыр менимче. Келгиле, алгыла мынакей.